Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстаныбыз эгемендүү, өз тагдыры кыргыз элинин өзүнүн колунда турган, көз карандысыз, кадимки башка суверендүү мамлекеттерде эле мамлекет экенин бүт дүйнө эли да, өзүбүз да жакшы билебиз. Бул такыр талашы жок, анык, так жана эч кандай бурмаланбаган чындык. Бирок анда эмнеге биздин мамлекет кандай жашашы керек экенин, кандай мыйзам кабыл алышы керектигин, ал эмес кимди камап, кимди бошотуш керек экенин дагы башка мамлекеттер же ошол башка мамлекеттер ачып алган саясий долбоорлор менен иш алып барган уюмдар же өкмөттүк эмес баягы топтор көрсөтмө бериши керек экен. Буга эмне себеп? Кыргызстаныбыздын кичинекей мамлекет экендигиби же бай эмес мамлекет экендигиби? Же чыккынчылары көп, өз эркиндигин өзү кадырлай албаган, жетеленме, өзүнүн кызыкчылыгынан нарыны көрө албаган саясатчы аталмыштардын көп экендигиби? Неге биздин кандай кийинишибиз керектигин дагы, кыздарыбызды кантип турмушка беришибиз керектигин дагы, балдарыбызды кантип үйлөшүбүз керектигин дагы, тоюбуз менен батабыз кандай өтүшү керектигин дагы, ал эмес өзүбүздөн агып аткан суубузду кантип колдонушубуз керектигин дагы кайсыл бир уюм же кандайдыр бир топ мамлекетибизге буйрушу, аткарбасаң антемин мынтемин деп кыйытма саясаты менен коркутуш керек. Балким бул нерселердин күн сайын көнмүш адатка айланып кала жаткандыгынын негизги себепкери өзүбүз, кыргыз эли, коомубуздун пейили болуп жүрбөсүн. Биз же өз алдынча мамлекет катары өзүбүздүн ички иштерибизди өзүбүз чечели же Human Rights уюму антти, Европадагы паланча серепчи мынтти, анан түкүнчү активист антти деп ошолордун көз карашына өзүбүздү тууралап жашоо кечирели. Албетте, биз мамлекет катары өзүбүздүн так даана жолубуз менен бирөөлөрдүн көрсөтмөсү жок эле жашоого толук кандуу, укуктуу өлкөбүз. Мындай дегенибиздин себеби мисалы кече ошол Human Rights Watch деп аталган эл аралык уюму Кыргызстандагы конституциялык реформа тууралуу билдирүү таратып, аны Кыргызстандагы теле жана радио булактары аркылуу кайра-кайра көрсөтүп, кадимкидей буйрук иретинде Кыргызстан мындай кылыш керек, андай кылышы керек деп чыгышты. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан бул укук коргоо уюмунун 5-мартта тараткан билдирүүсүн окуп, алардын саясатын дагы бир жолу так түшүнүүгө мүмкүн болду. Албетте, алар расмий түрдө бизге жакшылык кылгысы келип жаткандай көрүнгүлөрү келет го, бирок эсиңизде болсо 2010-жылдагы июнь окуялары боюнча да дал ушул сыяктуу уюмдар Кадыржан Батыровдун такыр күнөөсү жок экенин айтып чыгышкан болчу. Мына ушунун өзү акыл эстүү адам үчүн бул сыяктуу уюмдардын кыргыз эли үчүн дос же дос эмес деген так даана көрсөтүп турат да. Анан эми мунун баарын билип туруп, кантип бүтүн бир көз карандысыз мамлекет ошол уюмдун айтканын кылышы керекпи? Байкап көрсөңүз, ошол Америка, Европадагы ушундай уюмдардын сөзү менен бизде Кыргызстандагы айрым саясатчы сөрөйлөрдүн, айрым депутаттардын, айрым баягы эксперттердин, укук коргоочулардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын сөзү да, ою да, жүргүзүп жаткан саясаты да бүт жагынан толугу менен окшош. Албетте бул жөн жерден эмес. Биздеги бул топтун мындайча айтканда суу башы, элүү башы, 1000 башы дегендери ошол Америка менен Европада отургандар. Муну эми билбеген, түшүнбөгөн эч ким деле калбады окшойт. Эмне себептен биз башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишпейбиз дагы, биздин ишибизге булар кийлигишмек тургай, бизге баягы автономиялык мамлекетке буйрук бергендей өз сөзүн өткөрүүгө ашыга беришет. 5-6 адамды жалдап алып эле ошолордун сөзүн кооздоп сүйлөп берип турса, айткандарын кынтыксыз аткарып берип турса эле, бүтүн кыргыз эли ушундай жетеленме болуп калган экен да деп ойлошот сыягы. Бири-бирибизге каршы коюп, душманга айлантуу саясатын тынымсыз жүргүзүп отуруп, мына эми бүгүн бирибиздин сөзүбүз бирибизге жакпай, кычыланып, чукуланып, өтүкчүбүз да саясатчы, тиш доктурубуз да саясатчы, темирчибиз да саясатчы болуп, аялыбыз да саясатчы, эркегибиз да саясатчы, окуучубуз да, ал эмес садиктеги кичинекейлерибиз да саясатчы болуп кете жаздадык. Бүгүн чыгып тигини кама десе, эртең чыгып муну бошот десе эле, бийлик ушулардын айтканы менен иш кылып калбайт да. Анда мамлекеттин кандай кереги да зарылчылыгы болот. Буларды карап турсаңыз,
8 martda ayaldардын el aralık küne mesele gay parad günü kılıp alıştığı. Apaң же ayalın же kızın menen bul günü şaharga çıkpay ele үйdө жашынып отурууга туура келип калчу болду. Көчөгө чыксаң бул күнү баягы укук коргоочумун дегендер, жалаңаш жүрүүнү искусство дегендердин тобундагылар баш болуп, гейлери төш болуп, анан баягы күйөөгө тийбейм, тийсем дагы чай куюп бербейм, төрөбөйм, мени келин дебегиле, мен кул эмесмин дегендерди көрөсүң. Тобо дегенден башка сөз жок да. Анан эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ушул демократияны бетине жамынгандардын айтканын кылып жүрүп, эртең кайсыл бир күндөрү сиздин бүгүнкү кичинекей балаңыз, мисалы үйлөнө турган жашка келип калса, уулуңузду ата катары чакырып, балам сени үйлөйүн, тандаган кызыңды алып кел десеңиз, анан уулуңуз бир кулактарына сөйкө тагынган, шымынын жарымы жыртык, кашы терилген бир баланы жетелеп келип, мен ушуга үйлөнөмүн, экөөбүз өтө бактылуу болобуз деп чечтик десе, не кыласыз? Жок балам, мындай болбойт, сен деген кызга үйлөнүшүң керек, бала чакалуу болушуң керек десеңиз, уулуңуз сизге ызырынып, досторун чогултуп үйдүн алдында митинг кылып, менин укугумду бузуп жатат деп сизди сотко берип, ошо азыр мына укук коргоочумун деп жүргөндөр шамалдай тез жетип барып, ошол үйлөнөбүз деп аткан эки баланын укугун коргоп чыга келсе, сиз кандай абалда калат элеңиз? Кудай сактасын. Бирок бүгүн Кыргызстанда күн алыс көчөгө чыгып барабан чаап, укук, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук деп концерт коюп жаткандардын жана алардын кожоюндарынын багыты, түпкү максаты ушул экенин түшүнүңүз. Булар үчүн Кыргызстандын келечеги же тагдыры эч качан кызык болгон эмес жана мындан ары дагы кызык болбойт. Булар болгону бир атайын саясий долбоордун аткаруучулары гана. Мындайча айтканда, бири активисттин, бири иликтөөчү журналисттин, бири укук коргоочунун, дагы бири саясатчынын ролун ойноп жаткан актерлор гана экенин так түшүнүңүз. Өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз башкарбасак, башка бирөөлөр үчүн биз жем гана болобуз да. Бийликтин ар бир айтканын кыңк этпей аткарыш керек. Бийлик башындагылар ханга айланып, билгенин кылышы керек деген эч ким жок. Бийлик элге болушу эң биринчи принцип жана бул абадай зарыл. Бирок бул деген сөз ошол бузукулук кылып жаткандар өздөрүн эл деп эсептеп, анан башка миллиондогон адамдар кул эместигин түшүнүүдө жатат. Кыргызстандын тагдырын буга чейин ошол 300дөй үй бүлө чечип келсе, эми андайга жол берилбеши керек. Ошол 300дөй үй бүлөнүн артында негизинен сырткы саясий ири оюнчулар турганын түшүнүшүбүз зарыл болуп турат. Бири чыгышты карап тартса, бири батышты карай тартып жүрүп, ортодо мамлекетибиз ушундай туңгуюкка кептелгенин көрдүк. Эми бул абалдан алып чыгып кетүү үчүн жалпы элибиз бир муштумга биригип, ким 5-6 сом берип койсо эле артынан чыга калып, колуңузга бир плакат карматып койсо эле кармап кыйкырып тура берүүдөн кайтуу учуру келбедиби? Коррупция менен күрөшүү үчүн сөзсүз түрдө бирөөлөр камалат, бирөөлөргө айып акча салынат, дагы бирөөлөр качууга аракет кылат, дагы бирөөлөр башка айра амалдарын кылат да. Бийликтен жемкорлукка каршы күрөшүүнү талап кылган соң, аны аткарууга да өзүбүз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек эмеспи? Бирөөсү чыгып алып, YouTube'дан же Facebook'tan акыл үйрөтүп койсо эле, ушул туура айтты, ушул кыйын экен, ушул андай болуш керек, ушул министр болуш керек, ушуну антыш керек, ушуну мынтыш керек деген пейилден токтоп, бардык аракетибизди мыйзамга, тартипке келтирүүгө аракет кылсак, өлкөбүз өзүнүн көз карандысыздыгын, нукура каада салттарын, үрп адаттарын сактап калган суверендүү өлкө бойдон сакталып, анан урпактарыбызга өткөрүп берилет да. Ошондо Кудай буйрса, уулдарыбыз, неберелерибиз кыздарга үйлөнүп, кыздарыбыз үй бүлөсүнө ызы чуу салбай эле чай демдеп, тамак жасап, кирин жууп, бала чакасы менен тынч турмуш кечире беришет. Демек, өлкөбүздүн, мамлекетибиздин, жалпы улутубуздун тагдыры бүгүн сиз менен биздин колубузда. Саламатта калыңыз.